Барыңыздарга салам, урматтуу өзүм врачмын аттуу долбоордун катышуучулары. Сиздер менен атайын бүгүнкү эфирден көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Атайын ушул сабаттуулугумду жакшыртайын, ден соолугумду жакшыртайын, үй бүлөмдүн ден соолугун жакшыртайын, деги эле ушул улутубуздун дени сак болуусуна өз салымымды кошоюн деп атайын. Өзүм врачмын аттуу проектке катышып, ай сайын сабаттуулугумду жакшыртайын деп аракет кылып атканыңыздар үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Кудайым буйруса бүгүнкү эфирде сиздердин бардык көйгөйлөрүңүздөрдү угуп, сиздердин суроолоруңуздарга жооп берип, колумдан келген бардык кеңештеримди бергенге аракет жасаймын. Анда эмесе видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Видеодо өтө кызыктуу маалыматтар болмокчу. Бул кеңештер менен сиздердин ден соолугуңуздарды дагы да жакшыртканга салымды кошом деген ишеничтемин. Анда эмесе кеттик. Гүлмира айым, сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен аллергия боюнча сурайын дедим эле. Сураңыз. Өзүм көптөн бери аллергия бар да. Лечение да албадым. Бир 10 жылдан Өзүңүздө, бул өзүңүздө. Ооба, өзүмдө. Ошо жаз келгенде башталат да. Чүчкүрүп, мурун кычышып. Ысыктан баягы чаңдан болот аллергиямчы. Дары деле ичпедим. Канча жыл болуп калды? 10 жыл болуп калды. 10 жылдан бери. Анан мындай дары деле ичпей өзүңүздөн өзүңүз эле айыгып кетесизби же кандай? Жок, айыкпайм. Ошо жайында боло берем да, анан күздө күн салкындаганда кайра эме болот да, азайып. Азыркы учурда да аллергия болуп атасызбы? Ооба, азыркы учурда да. Менде мындай болду да, практикамда бир пациентим тоже ушундай состояние, дайыма эле ушу жай келгенде эле аллергиясы кармай берет экен да. Анан көзөмөл кылдык. Көзөмөл кылганда тилекке каршы бүт витамин Д критикалык деңгээлде чыкты. Фолиевая кислотасы критикалык деңгээлде чыкты. 6 айлык көзөмөлгө жазылды элем. Анан аны кыштан баштап дарылап баштадык. Анан ал айтып атат, быйыл вообще кармаган жок аллергия дейт да. Эмес аллергияга каршы эч кандай дары деле ичкен жок, башка деле кылган жок. Бир аз эле симптомдор болду дейт мындай. Бирок мындай аллергия болуп атканымды өзүм деле сезген жокмун дейт да. Бул аллергия да ушундай оору, бул аутоиммундуу оору да, бул дагычы. Баягы өзүбүздүн клеткалар, тучный клетка деп коет да. Ошо баягы сырткы факторлорго башкача мындай чувствительный болуп калат да, көрдүңүзбү? Анан бул жерде эмнеге бул тучный клеткалар чувствительный болуп калат дегенде, анын себептери өтө көп да. Адамдын иммунитетинин начар болуусу, организминдеги кээ бир элементтердин жетишсиздиги, жашоо образынын начардыгы, бүт ушул факторлор биригет дагы ушул таасир берип коет да, көрдүңүзбү? Ошон үчүн биринчи азыр сизге жасай турган нерсе, сиздин нелерге аллергияңыз бар так аныкташыбыз керек. Кээ бир учурда, кээ бир мисалы чөптөргө же бир башка нерселерге болушу мүмкүн. Асид терапия деп коет. Асид терапия жүргүзүлсө эле ошол нерселерге аллергия болбой каласыз да, көрдүңүзбү? Экинчи фактор сиздин иммунитет клеткаларыңыз, деги эле ушул организм нормально иштеш үчүн бардык элементтер жайындабы? Витаминдер жайындабы, минералдар жайындабы, негизи эле ушул организмиңиздин базовый состояниясы кандай? Бөйрөк боордун иштөөсү, негизи эле дем алуу системасынын иштөөсү, жүрөк кан тамыр системасынын иштөөсү баары жайындабы, бүт ушул нерселерди көрүп изилдөө кылышыбыз керек да, көзөмөл алкагындачы. Анан баардыгын изилдөө кылгандан кийин так себептерди аныктап ошолорду эле жок кыла турган болсок, аллергия даже сизде кармаса дагы байкалбаган абалда өтө турган болот да, буюрса. Көрдүңүзбү? Анан кайсы бир затка аллергенди аныктагандан кийин, эгер асид терапия сизге керек боло турган болсо, асид терапия жүргүзсөк дагы жакшы болот. Анан сизге азыркы учурда эмне кылам доктор десеңиз, сизге сунушум сууну мүмкүнчүлүк болушунча көбүрөөк ичкенге аракет кылыңыз. Суунучу, кадимки эле жылуу сууну көбүрөөк ичкенге аракет кылыңыз. Анан кийин ушул антигистаминдердин ичинен эң эле баягы эффект берген эң эле жакшылары негизи жанагы деген препаратта өзүнүн курамына дезлоратадинди камтыган препараттар жакшы болот. Анан кийин фексафенадин камтыган препарат жакшы болот. Фексафен дегенчи. Ошондон дагы күнүнө бир таблеткадан ичип койсоңуз болот. 5 күнгө чейин ичипчи. Анан кийин байкаңыз. Бирок булар жөн гана убактылуу да. Ошон үчүн организмди мындай в целом жакшыртмайынча антигистаминдер деле убактылуу эле жардам берет, анан жардам бербей калат да, көрдүңүзбү? Анан мурду оозуңузду тез-тезден чайкаганга аракет кылыңыз. Эшикке чыкканда абайлаңыз. Эшикке чыкканда мүмкүн болушунча күн айткандан кийин чыкканга аракет кылыңыз, Себеби азыркы күн ысып турганда дагы аллергия бериши мүмкүн да. Чаңдар аябай көп болуп, ошонун айынан дагычы, көрдүңүзбү? Анан ар дайым мурдуңузду, оозуңузду нымдуу кармаганга аракет жасаңыз. Мына ушул факторлор сизге
бир нечеси жакшы жардамдарын берет да. Бирок сизге эң жакшы сунушум лучше организмди терең изилдөө кылайлы. 6 айлык көзөмөл алкагында бүт анализдериңизди көрөлү. Анан көрүп туруп ошого жараша азыр бүт дарылоо иштерин баштасак, кийинки сезондо уже буюрса сизде аллергиянын симптомдору билинмей эле өтүп калат да, көрдүңүзбү? Аллергия ушундай оору да, бул баягы же убактылуу эле дары ичип кутулуп өтүп кетем деген выборду кыласыз, же симптомдор болсо дагы билинбеген абалда өтүп кетишин каалайм деп выбор кыласыз да, көрдүңүзбү сизгечи. Анан антигистамин деле эми постоянно иче берген, бул деле бөйрөк бооруга өзүнүн терс таасирин тийгизет, көрдүңүзбү? Ошондой да. Анан сизде аллергиянын симптомдору пайда болгондо кантип пайда? Мурдуңуз бүтүп калабы, же чүчкүрө бересизби, же көзүңүз кычышып жашагып кетеби? Эмне болот сизде мисалы? Меники ошо мурундан окшойт. Мурун көбүрөөк эме болот да. Бүтөбү? Бүтпөйт. Чүчкүрөм да. Муруңуз кычышат да, анан чүчкүрө берет, Ооба. Ошо да, көрдүңүзбү, ушундай да. Ошон үчүн колуңуздан келишинче анализ тапшырып койдум да мен. эмне анализдер тапшырдыңыз? Ферритинди, ферритин дагы экен, аз экен. Ана көрдүңүзбү мына? Фолиевая кислотанын дагы Аз бекен? Ана көрдүңүзбү? Каным коюу экен. Эми ушулардын баарын дарылашыбыз керек, Гүлмира айым. Как раз анализдерди тапшырып коюпту, даяр экенсиз, как раз көзөмөлгө жазылыңыз 6 айлыкка. Кудайым буйрса дарылап ушуларды жок кылганга аракет кылсак, кийинки сезондо уже сизде мындай көйгөйлөр болбойт да. Арзандатуу болобу ошол эмеге? 6 айлык курска. Негизи эгерде 6 айлыкка мүмкүнчүлүк жок болсо, пока 3 айлыктан, 1 айлыктан баштап турсаңыз болот. 1 айлыкта барбы? 1 айлыкта бар, 1 айлыкка, 3 айлык бар, ошолордон баштап турсаңыз деле боло берет. Анан эң башкысы бул жерде баягы бир жолу аракет кылып дарылап алсак, буюрса бул кийинки жашооңузда да өзүңүзгө эле жакшы болот да, жеңил болот. Тем более уже сизде мына анемия аныкталыптыр, каныңыздын коюулугу аныкталыптыр, фолиевая кислота. Мурунку мен жана айтып өткөн пациентте да фолиевая кислота критикалык деңгээлде аз болчу да. Ошону эле толуктагандан кийин уже быйыл айтып атат, мага ыраазычылык жазыптыр, доктор, быйыл вообще аллергиям кармаган жок дейт да. Өзүм таң калып отурам, эмнеге мындай болду? Ошо сиз айткан дарыларды полностью ичип толуктадым эле, анализин көрдүк, баягы дарылоого чейин, дарылоодон кийин көрдүк. Сонун болуп калган болчу, мындай сескен жокмун дейт эч нерсе. Немесе мен канча ал деле 14 жыл деди окшойт. 14 жылдан бери каждый жыл кыйналат элем дейт да. Каждый жыл кыйналып эле ушунча симптомдор боло берет эле дейт. Иммунитет ушул баягы тушный клеткалардын нормальный сезимталдуулугу нормага алып келип кое турган факторлорго көңүл бурушубуз керек да, бизчи, көрдүңүзбү? Ошондой. Ошо жеке эмеге жазылышым керек. Жеке көзөмөлгө эле жазылып баштаңыз. Тезирээк анализдерди жөнөтүңүз, тиркеме аркылуу баштайлы көзөмөлдө, буйрса. Всё, анда Гүлмира айым. Анда эмесе барыңыздарга ийгилик, өзүм врачмын, долбоорумдагы башка катталуучуларга, жакындарыңыздарга айтып, алардын дагы медициналык сабаттуулугунун жакшы болушуна салым кошуңуздар. Кудайым буйрса өзүм врачмын, долбооруна дагы жаңы сонун нерселер киргизилет, сонун проекттер, сонун сабактарым, сонун лекцияларым баардыгы киргизилет. Ошондуктан мен ойлойм, бул проект Кудайым буйрса биздин улутубуздун ден соолугун жакшырта турган проекттерден болот деген ишеничтемин. Сиздер менен болгон мен Бекжан Турабеков. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аманатта туруңуздар.